Ак Дөбө жаштар борбору бирге долбоорунун алкагында бирге окуйбуз лагерин уюштурушуп, ал 3 күнгө созулат. Мында негизинен зордук зомбулуктун алдын алуу жана жаштарды китеп окууга кызыктыруу максатын көздөйт. Бул 3 күндүк лагердин алкагында дагы биздин программада тренинг, семинарлар камтылган. Андан тышкары ошол китеп окуу программасы ишке ашырылат. Бул жерде ошол балдардын келечегине бир жакшы багыт бере турган таасирдүү чакан китептерди тандап, биз балдар менен ушул 3 күндүк лагердин алкагында окуп, аларды талкуулап атабыз. Андан тышкары дагы биздин кечки конокторубуз бар. Алар дагы бизге келип, ушул жаштарга өздөрүнүн бир тажрыйбасынан бөлүшүп, жаштарды бир туура багытка буруучу бир жакшы мотивациялык сөздөрү менен жакшы бир кеп кеңештерин айтып кетет деген ишеничтебиз. Лагерде жаш өспүрүмдөрдү зордук зомбулуктан алыс болууга үндөө, жакшы жолго карай багыттоо жолдору өзгөчөлөнүп өтүүдө. Балдар үчүн үлгүлүү жүрүш-турушу, ийгиликтүү инсандардын тажрыйбалуу кадамдары аркылуу багыттоо, ал эле эмес үлгүлүү инсандарды конокко чакырышып, алар менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эсе кала турган нерсе баягы адамдардагы сапаттарды айырмалай билүү, өзүңө өзүң анализ жүргүзүү менен бирге келечектеги жашооңо башкача көз караш менен кароо чоң бир сабактардан бири болду деп ойлойм. Ал эми китеп окууга жаштарды тартуу, ага кызыктыруу үчүн уюштуруучулар тарабынан бир катар китептер тандалып алынган. Алардын бири «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» аталышындагы китепти белгилеп кетүүгө болот. Анда эч кимге маалым эмес өлкөнүн башкалар таң каларлык бийиктикке жеткирген ийгиликтери баяндалат. Мындай китептерди окуп, кайра талкууга алуу менен да жаштарды жакшы багытта тарбиялап алууга болот дешет лагердин уюштуруучулары. Бул долбоордо биз эч кандай зордук зомбулук же чыр-чатак деген терминдерди же ал темаларды колдонбостон биз балдарга башка жолду көрсөтүү максатыбыз бар. Мисалы ал китеп окууга кызыктыруу, билим алууга кызыктыруу, башка дагы бир кызыктуу чөйрөлөр бар. Биз дагы өзүбүздү өнүктүрүү багытында биз дагы башка багыттарды тандасак болот деген максатта бул лагерди уюштуруп атабыз. Эгерде балдар ушул жерден бир жакшы таасир алып, бир китеп көйлүүлүккө кызыгып, билим алууга кызыкса, сөзсүз түрдө бир жаман адаттардан арылат деген ойдобуз. 3 күнгө уюштурулган лагерде анын катышуучулары ар бир саатын пайдалуу сабактар жана акыл эсти, дүйнө таанымын илгерилетүүгө көмөктөшүүчү оюндар менен өткөрүшүүдө. Алар мында өтүлгөн сабактардын баарында активдүү катышууда. Бирге окуйбуз лагерине биз жаштарды жакшылыкка тартып, жаман жолдон алыс кылып үчүн лагерь өтүп жатабыз. Бул лагерге көптөгөн тажрыйбасы бар эжелер, агайлар келип бизге сабак өтүп атат. Буйруса бул жакшы деңгээлге болуп, жаштар дагы өздөрү жакшы жака тартылат деп ойлойм. Жана мындай иш демилгелерди дагы көпкө өткөрөбүз деп ойлойм. Соңунда кошумчалай кетсек, лагерге балдар эртең менен саат 9-да келишип, кечки 6-га чейин болушат. Алардын барып келүүсүн жана тамак ашынын баарын уюштуруучулар камсыз кылууда. Рахат Бишелиева, Бакберди Шубеков, Талас району.